Пандемиянын биринчи толкунунда абал кайталанбашы үчүн экинчи толкунга даярдык ыкчам түрдө жүрүп жатат. Анда ыктыярчылар менен биргеликте уюштурулган дагы бир оорукана ачылды. Өттө күчтүү, өттө мындай оорудан, COVID-19-дан биз ошол жаштар чогултуп, 4 күн ичинде жаш балдар 18-19 жашта полный биякта стационар биз кылдык. Бул оорукана жогорку окуу жайдын жатаканасында ачылып, анда косметикалык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Стационарларды даярдоо демилгеси ыктыярчылар коомдору тарабынан сунушталган. Эми алар тарабынан жуулуп, тазаланып, иретке келтирилген. 4 күн ичинде оңдоо түзөө жумуштары аяктап, эми ачылууда. Максатым келген ошо элдерге жардам берип, өзүм салым кошкум келди. Мен жеке мен эмес, биякта бүт волонтер жүргөн баары салым кошкусу келди, жардам берип өзүбүздүн. Бул оорукана 128 орунга ылайыкташтырылган. Жатакананын 4 кабаты тең оору жуккан адамдар үчүн бейтапкана катары колдонулат. Жаңы убактылуу медициналык мекеме ооруканаларда орун жетишсиз болуп, массалык инфекция башталганда гана бейтаптар жайгаштырылмакчы. Жабдык кислород бар, кислородный неме өткөрдүк атайын ал үчүн жана башка жабдыктарды бүт алып атабыз, азыр бардыгы бар. 6 орундук палата интенсивный терапия бар. Ал эми ошол калк саламаттыгын ойлоп, өз каалоосу менен жардам көрсөтүп, кыска убакыттын ичинде жатакананы ооруканага айланткан жаш азаматтардын эмгеги эске алынып, ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Ошондой эле жарандык активисттерге өлкө үчүн ушундай оор мезгилде көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык айтылды. Чоң рахмат. Айнура Жанышева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.